Бүгүн биз каалоолордун орундалышы боюнча сөз кылалы деп турабыз. Аркасынан мындайча айтканда бир дагы күмөн кошпойсун. Адамдар чудага, сыйкырга ишенишет. Сен бир каалоону каалайсың, бирок ошол каалоо сен качан гана даяр болгондо орундалабы? Бизге мондай миллиондорду, каалаган жашообузду алып келип бере турган инструменттердин баары бизде бекер. Запрос берип, суроолорду берип, анан өзүңчө эле бир жактардан жооп ала баштайсың. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн менин жанымда педагог, психолог Барчанай Кадырбековна. Бүгүн биз каалоолордун орундалышы боюнча сөз кылалы деп турабыз. Туура Айзат, туура айттың да, негизи баягы психология направлениясы биздин мамлекетке же болбосо Кыргызстанга келгенине жаш да, эми жаш баладай да. Ошондуктан анча-мынча терминдер, анча-мынча түшүнүктөр элге бир айтканда сиңиши кыйын. Өткөндөгү темада биз бактылуу адам максат койбойт деген темада сөз кылдык эле, туурабы? Анан көпчүлүк адамдар кантип анан максат койбосо жашоо болот дегенге окшогон. А мен максат койбогула деген нерсени айткым келген эмес, просто бактылуу адамдар гана койбойт деп гана айттым да. А на самом деле бактылуу болгучаңды же адам бактылуу сезгичеңди өзүнө максат коет да баары бир. Бирок дагы бир аябай мендеги өзүмдүн изилдөөмдөгү менин өзүм тапкан золотой ключум бар да. Ал мындай, баягы биз максат коюу деген бул эмне? Максатты кантип коет адам? Адам өзүнүн акылын жеткен жерге чейин максат коет, анан билими жеткен жерге чейин, анан чамасына, чаркына, чөнтөгүндөгү акчасына же болбосо примерно анализдеп туруп коет да максаттычы. Мен где-то ушул жылы ушундай үй салсам болот. Же болбосо 5 жылдын ичинде мен мынча уровеньге жетсем болот деп туруп, эмне кылып атат? Биздин логикабызга таяп коет. Бул максат деп аталат да. Адамдын акылына карата коюлган нерсе бул максат. Ал эми акыл сыйбаган, жүрөгүнөн чыккан нерсе бар да. Бул нерсе каалоо деп аталат. Максаттар деле орундалат, ооба. Бирок биздин акылыбыз жеткен жерге чейин гана орундалат да. Ал эми каалоолор орундалат, бирок каалоолор биздин акылыбыз жетпеген нерселерде, биздин акылыбыз жетпеген ченемде, же болбосо биз күтпөгөн жактан орундалат. Айырмасы. Азыр эфир сыртынан айтып калдык, мындай жолдор бар, методдор деп атасыз, эч нерсе кылбасак деле каалоолор өздөрү орундала берет депчи. Ооба. Эгер бул теманы аябай көрөрмандар глубоко түшүнгөн болсо, терең түшүнгөн болсо, анда чындап эле биз чын жүрөктөн каалайбыз, анан кийин эч нерсе кылбасак деле каалоолорубуз өзүнөн өзү орундала берет. Негизи бул жашоонун, жаратылыштын жашоонун закону өзү ошондой. Баягы айтып жүрүшпөйбү, хадистерде дейби, кайсыл жерде экенин мен точно билбейм, бирок Кудайдын бир айткан сөзү бар деп атышат да. Каала берем деген сөзү бар экен. Психологияда дагы ушуга окшогон эле түшүнүк бар да. Бул эми точнее истинная психологияда ушундай понятие, түшүнүк бар. Каала берем. Эгер каала иште, анан берем. Же болбосо каала аракет кыл, анан берем. Же болбосо каала ишен, анан берем дегенде анда башкача болмок да. Ал айтып атат, просто каалагыла, анан болду, все, берем деп атат, силердики. Эми ошол нерсе кыйын болуп атат да адамдарда. Анткени биздин могу эмебизде, подсознаниябызда, программада адамдар сөзсүз бул жашоодон бирдеме чоң нерселерге жетиш үчүн анын сөзсүз түрдө кандайдыр бир төлөнө турган акчасы болуш керек. Мисалы, сиздин жакын арада же болбосо бир чоңураак каалоолоруңуз барбы? Ооба. Сыр болбосо. Бардык жаш үй бүлөлөрдө биз дагы үйлүү болгубуз келет. Эми логикаң менен ойлонуп атасың да. Кантип болом деп ойлонуп атасың. Сенин оюңча кантип болосуң? Эгер мындай бардык адамдар ойлонгондой эле айтсаң, иштесең, аракет кылсаң болосуң деген. Аракет кылсаң канча жылда болосуң? Балким 1 жылда деле болуп калышы мүмкүн. Балким 1 жылда деле болосуң, бирок канча сумма тапсаң болосуң? Смотря орусча айтканда ошол элитка канча. Элитка примерно $100,000 турат дейли. Анда сен $100,000 тапканыңда анан кийин элитный квартиралуу болосуң деп ойлонуп атасың. Сайма
үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Биздин адамдардын мышлениясын ушундай кылып тарбиялаган, ушундай кылып жапкан, сөзсүз бир нерсеге ээ болуш үчүн биз ошого жараша материалдык состояниябыз болуш керек, же болбосо кандайдыр бир таанышыбыз болуш керек, же атабыз бай болуш керек, же күйөөбүз бизнесмен болуш керек. Ошентип анан кийин ошол жол менен гана биз эмне кылабыз, элитный квартиралуу болобуз. Истинная психология болсо мындай деп берилет да. Просто сен чындап эле каалап атасыңбы? Ошол үйдү каалап атасыңбы? Болду. Анда сен азыр ошол состоянияда жаша, уже. Ошол үйдө жашап аткандайбы же? Ошол үйдө жашап аткандай мамиле кыласың азыркы үйүңө. Бул биринчиси. Кандай десем, кааладың болду, уже мен ошол нерселүү болдум деп эле жүрөгүңдү ток кыласың, анан ал нерсени кой бересиң. Каалоолор качан орундалбай калат. Биз бир нерсени мага эми көп жазышат да, мен бул тууралуу марафондордо дагы өтөм. Каалап эле атам, мен чын жүрөгүңөрдөн каалагыла деп коем да, бир нерсени минтпей атат, анан жолдошум минтпей атат, анан эч эле эл сыяктуу боло албай атабыз дегенге окшогондор келет да, келгенде анан мен айтам, просто чын жүрөктөн каалагыла болду. Кантип каалайбыз чын жүрөктөн дешет. Ошол суроо мага дагы аябай, ошол кыска жооп беришке мага дагы аябай кыйын болуп аткан. Мен ушул суроого жооп бериш үчүн 5 күндүк тренинг өтөм да. 5 күндүк тренинг өткөндө дагы адамдарга түшүнгөндөр түшүнбөйт, түшүнбөгөндөр түшүнбөй калат. Анан недавно эле, жакында эле ушул суроого мен ачылыш алдым. Каала, всё болду, орундалат. Эми мындай экен. Эми мындай кыласың да, Айзат, элитканы каалайт экенсиң сен чын жүрөгүңдөн. Анан ошол нерсени, ошол биздин истинная психологиянын термини менен чистое намеренияга өткөрүп бересиң да. Мындайча айтканда, таза чын жүрөктөн ниетке өткөрүп бересиң. Ошондо сенин азыркы состоянияң, азыркы акыбалың чын ниетке, таза ниетке айланыш керек. Ошондо эмне кылып баштайсың? Сен чын ниет менен жашап баштайсың. Аркасынан мындайча айтканда бир дагы күмөн кошпойсуң. Аркасынан сен өзүңдүн планыңы дагы кошпойсуң. Балким болбой каламбы, жетпей каламбы дегенби? Просто чын ниетке өткөндө кандай болуп калат? Чын ниет деген образды каяктан алсак болот? Кимде, мисалы үчүн, чын ниет, таза ниет кимде болушу мүмкүн? Кичинекей балада. Вот, кичинекей балада. Ошол суроону берем, көбү жооп бере албай калышат. Кичинекей балада таза ниет болот. Кичинекей бала бир нерсени каалайт, бирок эмне кылат? Ошол күмөнү болбойт. Айтасың алып берем деп, ал ошол замат ошол нерсеге ишенет. Вау деп элестетет, жыргайт. Анан болду, 5 минуттан кийин ал бала ал нерсени унутат. Ал нерсени кайра эстебейт. Ушул таза ниет деген состояние ошол кичинекей 5 жашар баланын состояниясы. Биз каалоолорубузга ошондой мамиле кылганбыз да, каалоолор бизге кайдан жайдан билбейм, сөзсүз орундалат. Айырмасы чоңбу же кичинекейби, айырмасы жок. Башына жандай. Жакшы, таза ниет жакшы, бирок мисалы үчүн 30-40ка келип калганда жашоонун ак карасын билип калганда ошол состоянияга кантип түшөбүз? Ошон үчүн биз изилденип атабыз. Ошол нерсе айтканга аябай оңой, бирок мага дагы келиши мынакей 12 жыл болду да. Мага келгенде баары эле фокус на миллион деген практикум бар. Ошого келишет да, мен миллионер болгум келет, анан мен финанс эркиндигине чыккым келет депчи. Бирок ал жол татаал жол да. Через бизнес же болсо акчам болуп, анан финанс эркиндигине чыгып, анан кийин мен ушундай көп нерселерге ээ болушум керек деген түшүнүктүн өзү татаал жол. Анын оңой жолун табыш үчүн мен айтам, биринчи сиз өзүңүздү просто над собой иштеңиз, өзүңүз менен өзүңүз иштеңиз, өзүңүздүн түшүнүктөрүңүз менен иштеңиз, ой жүгүртүүңүз менен иштеңиз. Мындайча айтканда өзүңүздү тааныңыз, өзүңүздү табыңыз. Анан өзүңүз жашоону түшүнүңүз, жашоонун закондорун түшүнүңүз. Жашоонун законун түшүнгөндөн кийин адам чындап эле ошол состояние менен жашап калат. Албетте анын үстүнөн эме практикалар болот. Ошондой состоянияга келиш үчүн. Жана чын ниет кылып бир нерсени каалап, бирок аны унутуп коюп жүрө бер деп атпайсызбы? Анан 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин орундалбай калса мындай
каалоолор качан орундалбай калат дегиңиз келип атат. Каалоолор эмне үчүн жазып атышат? Мына карта желанияларды жазып атышат, максаттарды жазып атышат жаңы жылдын башында. Анан кийин кээ бир каалоолор бат эле орундалып кетип атат. Кээ бир каалоолор болсо орундалбай калып атат. Анан кийин бул орундалбай калат турбайбы деп туруп ишенбей калабыт. Уже күмөндү кошту баягы жакка. Мындай да, вселенныйга мындай сигнал кетти да, мен особнякты каалайм деген сигнал кетти да. Анан вселенная особнякты сага токуп, нарактан берактан кылып, сенин баягы сага ушунчалык сонун болсун деп ырастап аткан мезгилде 6 ай өттү, 1 жыл өттү. Анан сен 1 жыл болуп эми даярдап берейин деп атканда, уже неме ал нерсе жалган окшойт деп уже күмөн кетиргенде ал сигнал барат да. Ал сигнал барат да, анан кийин баягы даярдалып аткан особнякты жаап коет. Бирок эртеси күнү кайра чындап ишенимди кайра ойготсоң, кайра иштеп баштай берет да ал нерсечи. Ушундай жакшы нерсе бул. Анан мындай да, баягы адамдар сабырдуулук деп атышпайбы? Именно сабырдуулук каалоолорду жаратканга тапшырып, анан ошолорду күтүүдө адамдын сабырдуулугу иштеш керек. Менде мындай окуя болгон да. 20 жылдыгымда ал мезгилде университетте иштейм, анан кийин Fit үлгүсүндөгү ак машинам бар болчу. Жакшы эле болчу алды элечи. Анан ушу 20 жылдыкка мен Toyota Camry айдап барсам деп аябай каалайт болчумун. Анан эми окуганым боюнча карта желанияга илип алам, компьютериме баягы машинанын сүрөтүн коюп алам, ошентип жүрөм. Анан бир маалда март болуп калды да, уже майда 20 жылдык болуш керек. Анан же нарагынан карасам, же бул жагынан карасам жок да, баягы же жолдошум алып берейин деген түрү жок, толтура неме кредиттери бар. Өзүм болсо университетте чыгып иштеп атам баягы зарплатага. Анан кийин болбойт окшойт, эми 20 жылдыга чейин ала албайт окшойм деп ошентип баратып, анан кайра дагы бир статья окуп калам дагы, анан кийин жок. Значит, мен 20 жылдыкта минбесем, андан кийин минем деп туруп, мен баягыны өчүргөн жокмун. Андан кийин деле туулган күнүм болду, бирок анда деле жок да. Анан мен, значит, Кудайдын бир каалаган күнү мен сөзсүз минем. Пока что Кудайдын каалаган күнү келелек деп туруп эле анан кой берген жокмун такыр. Анан кийинки жылы ровно март болгондо, 8 мартта жолдошум мага ключ алып келип, эшикке чыкпайсыңбы, сюрприз деп калды да. Иштеп аткан жеримден эле эшикке чыксам, баягы мен компьютерге койгон машина өзү турат. Жолдошуңузга айткан эмессиз? Айткан эмеспиз, биз Toyota Prius деген башка машина алалы деп Бишкектен издеттирдик, башка жактан издеттирдик. Анан акчабыз деле ошого ылайык эле болчу. Toyota Camry 50 дегендер бир аз кымбатыраак болчу. Анан кийин эле ошентип издеп жүрөм, дос машина издеп жүрөм деген экен эле. Анан бир досу атасына жаңы машина алып келет. Алып келип юбилейге подарить этейин деп аткан мезгилде, анан бул сурап калгандан кийин мен атам чөтөм мындай жактырбай атат, тоого мине турган машина деп атат, дос алмаштырат окшойм деп туруп эле, анан ошол машинаны мен жолдошума бере коет дагы, анан акчасын каалаганда өзүп бересиң деп айтат да, болушун бер, калганын кийин бересиң деп айтат. Ошону менен баягы машина да. Эмне үчүн келди ал машина мага? Мен баягы каалоомду, ниетимди, таза ниетимди кырккан жокмун, тоскон жокмун. Ошондо ушул жерде сабырдуулук иштеш керек да, Айзат. Каалайбыз, мындай деген эреже бар менде өзүмдө. Кудай мага бүгүн сөзсүз берет деп туруп турасың бир нерсени. Анан бүгүн бербей кала турган болсо кечке маал келесиң дагы. Значит, Кудай мага бүгүн бербеди, анда эртең сөзсүз берет дейсиң. Анан эртең дагы келет да. Анан эртең дагы бербей кала турган болсо, Кудай эртең бербеди, значит, бир күнү болсо бир күнү сөзсүз берет дейсиң. Ишеничти жоготпош керек. Ушул нерсе таза ниет деп аталат. Ушуну таптакыр жоготпойбуз да. Анан эми анын толтура менин каалоолор орундалат деген марафонумда өзүнүн аткарыла турган техникалары бар, методдору бар. Айрым методдоруңузду айта кетиңиз, же ниетибизди таза коюп эле тапшырып койсок эле болду. Так, айрым методдор мындай эми. Биздин эме менин бул бөлүгү кандай деп айтышат, эми ар ким ар нерсе деп айтат. Үчүнчү көз деп айтышат, например, шестое чувство деп айтышат. Анан кийин бизде фронтал бөлүгү деп аталат да, менин фронтал бөлүгү болот бул жерде нейропсихологияда. Анан бир нерсени аябай каалап, ошол нерселерди издене бергенде
мисалы ошол элитканы каалай турган болсоң, сен Pinterestке кирип көрөсүң, башка жерлерде продается элитный дом десе, аны көрөсүң, карайсың, ошентип издене бергениңде фронтальная часть деп коет, ушул жакка чыгып калат да баягычы. Анан 3 айдан кийин аны сен каалабасаң деле, өзүң көрбөйүн десең деле көзүңө только ошондой көрүнө берет. Анан кийин эме кыргыздарда бир сонун нерсе бар экен да. Мен аны таптакыр түшүнбөйт болчумун. Эмне үчүн көрүндүк деп туруп, бир нерсе жаңы нерсе ала турган болсоң көрүндүк беришет да. Анан эмне үчүн үй ала турган болсоң үйүң өрлүктөп келишет. Бул нерсенин психологиялык жагы терең мааниси бар экен. Бул деген сенин кубанычың менен мен дагы бөлүнүшөм, мага дагы жуксун деген нерсе экен. Эми мага жуксун деп карасын целе эмес, просто кубанычың менен мен дагы бөлүшөм деп. Адамдар канчалык бирөөлөрдүн ийгилиги менен, кубанычы менен деп чын жүрөктөн бөлүшкөн сайын, ошол нерсе сага мээде түшүнүк бар да. Сен ким жөнүндө сүйүнүп атсаң деле ага разница жок да. Просто сенин ошол каалап аткан нерсеңи мээ алып келип бере берет. Бирөөнү жамандасак деле, например, критика кылабыз, жамандайбыз. Ал мээбиз мындай деп түшүнөт. Айзат Алинаны жамандап атат деп түшүнбөйт да. Значит, менин хозяйкама ушундай жаман состояние же болсо жаман характерлер жагат турбайбы деп дагы ошого окшогон ситуацияларды бизге алып келип берет. Ошондуктан эмне кылат экенбиз? Бир методу. Бардык үй алган адамдар боло турган болсо, биринчи барып көрүндүк беребиз. Бирөөлөр үй алдым деп мактана турган болсо, лайктарды басабыз, комментарийлерди жазабыз. Душы чын жүрөктөн аларга бактылуулук каалайбыз да, ошол үйүнүн алып аткан кубанычы менен тең бөлүшөбүз. Бул бир метод. Сиз айтып калдыңыз, жана автоунаа каалаганда мындай компьютериме коюп алчумун же ушундай да жолдору бар деп айтат го. Бир нерсе жакса ошону мындай көрө бериш керек же. Ошол азыркы жол да, азыркы мен айткан метод. Карай бересиң, издеп жүрө бересиң, чтобы бул жактагы фронтал мээге ошол информация чыгып калыш үчүн. Мындайча айтканда, мээнин подсознаниядагы программага киргизиш үчүн. Программага киргенден кийин, бул жакка чыккандан кийин болду. Ал нерсени неме тарта берет сенин көзүң. Кача колуңа тийбесе дагы көзүң каякта карасаң эле элитный квартира көрө берет да, сенин көзүңчү. Мындай болобу, сенде жүрөгүңдүн түпкүрүндө кандайдыр бир мына жакында менин күнүм келет, же болсо жакын арада мына болот деп бир жаз келсе, жазда бир жаңы жашоо башталып кетчү деп ушундай көп адамдарда ошондой болот негизи. Ошондой болобу? Сенде болот. Болот, менде да ошондой кээде. Ушул нерсе эмне үчүн болот экенин билесиңби? Көпчүлүк адамдарда мындай, бизде животный инстинкт, же болбосо биздин миллион жылдык подсознаниябызда информациялар жашайт да. Миллион жыл мурунку информациялар дагы генден генге өтүп атып, ошол нерселер жашайт. Ошол нерселер бар үчүн адамдар чудага, сыйкырга ишенишет. Демек, миллион жыл мурда сыйкыр болгон. Адамдар ошондой эле жомоктогудай эле жашоодо жашашкан. Анан кандайдыр бир себептер менен бул дүйнөнүн башкаруучулары адамдарды башкарууга оңой болсун деп биздин психологиябызды башкача жолдор менен ошол чыныгы жашоону жомок деп туруп жаап коюшкан. Сыйкырчы жашоону сыйкыр бул калп эле, же болбосо бул алдамчы дегенге окшогон нерселер менен жаап коюшкан. Эгер андай сыйкыр болбосо, жашоодо андай керемет болбосо, биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндө андай сезим болмок эмес. Элестет өзүң. Бул нерсе жакшыбы же жаманбы? Ошондой бир мындай мына болот деп күтө бересиң да, мындай күткөндөй сезим. Жакшы дагы эмес, бул жаман дагы эмес, бул бар нерсе. Болгону күтүп атасың, значит, чын ниетке өткөрүш керек, таза ниетке өткөрүш керек. Ал нерсеге чын жүрөктөн ишениш керек. Эгер ишенимиң жетпей аткан болсо, анда өзүңдүн үстүңөн иштешиң керек. Аракет кылуу деген нерсе кандай деп түшүнөсүң? Аракет кылуу дегенде, мисалы, максатты коюп эле отура бербестен, же болбосо каалап эле койбостон, сен аракет кылышың керек деп атышпайбы? Сен ошону кандай түшүнөсүң? Түз эле түшүнөм. Түз дегенде кандай? Мисалы үчүн мен буга чейин ошол журналист болгум келсе, ага карата окушум керек болчу, анан практикада иштешим керек болчу дегендей да. Же кандай? Ооба, туура. Аракет десе биз мынтип ойлойбуз. Күнү түн иштеш керек, же болбосо сөзсүз бизнес кылыш керек, же болбосо акча жыйнаш керек деп ойлойбуз да. Элиткага мисалы акча топтош үчүн, $100,000 топтош үчүн силер аска төккөн тең аракет кылышыңар керек да, күнү түнү, туурабы? Көп рекламаларды алышыңар керек, проектлер чыгарышыңар керек дегендей.
чыныгы аракет бул мышлениеде болуш керек. Чыныгы аракет сенин ичиңде болот, сенин өзүңдүн ишенимдериңде болот. Аракет деген ошол өзүңдүн үстүңөн иштөө деген сөз да. Мындай сырткы аракет, андай мындай кыймыл аракет ошо ичтен кийин анан ошол ичтеги нерсе толгондон кийин анан сыртка өткөрүп берет. Сен мындай болушуң мүмкүн, сен логикаң менен, например, акылың менен элдер айтканда муну, сен сөзсүз журналист болуш үчүн 5 жыл окушуң керек деп элдер айтканда, муну чүмө мамлекеттик системаны айткан. Кээ бир адамдар бар, эч жерде окубай туруп эле, мисалы, Курманжандатка бир жерде окуду эле. Окуган эмес да, Алымбектатка бир жерде окуду эле, окуган эмес. Окубай туруп эле каалаган нерсесин кыла алышат да. Биздин могу жердеги системага түшкөн акылыбыз ошондой сырттан көрүшөт мүмкүнчүлүктү. Чыныгы аракет, чыныгы мүмкүнчүлүктөр биздин ичибизде, мээбиздин ичинде жатат, бул жан дүйнөбүздө жатат. Ошондо аракет сыртка эмес, биздин мышлениябызга болуш керек. Ой жүгүртүүбүзгө, ишенимибизге. Туюм балким. Туюм. Вот канчалык өзүң менен өзүң иштеген сайын өзүңдүн подсознанияңда өзүң менен өзүң беседа пайда болот да. Сен кадимкидей запрос берип, суроолорду берип, анан өзүңчө эле бир жактардан жооп ала баштайсың. Өзүң менен өзүң ушундай ачыла баштайсың да. Азыр эми түшүнүп башташты, элдерчи глубоко изилдей баштады. Буга чейин болсо тренингтерде, башка жактарда, курстарда болсо минтип окутушат болчу да. Если захочешь сильно деп айтат эле да, эгер сен ошону чын жүрөктөн каалай турган болсоң, то добьешься всего депчи. Сен ошо кандай десем, сен чын жүрөктөн кааласаң, бардыгына жете аласың деп айтат эле. Слово добьешься деген сөздүн мааниси бул жерде тоже каталык да. Сен жете аласың деген жерде биздин оюбузга эмне келет? Аракет кылыш керек. Значит, аракет кылып мен колум менен жетем деп. Ошондо биз немени, жоопкерчиликти кайра өзүбүздүн колубузга алып коюп атабыз, ошондо түйшүктү биз өзүбүздүн колубузга алып атабыз, ошондо кайра эле баягы максатка айланып калат да. Просто сен каалайсың, жөн эле ала бересиң. Каалаган нерселериңдин баары өзү эле келе берет дей турган болсо кандай болот? Анда жоопкерчилик кимдир бирөөдө, мындайча айтканда жоопкерчилик жаратканда болот. Эми карап көр. Сенин колуңан мыкты келиши мүмкүнбү, же жараткандын колунан мыктыраак келиши мүмкүнбү? Албетте. Вот. Ушул нерселерди, ушул детальдарды дагы адам четко ясно түшүнүп алыш керек да. Сөзсүз жараткандын өзүнүн планы бар. План бар үчүн биз бул жашоого келдик. Анан нарагына дагы өзүнүн планы бар, аныкы. Мүмкүн улуу пландары бар. Эгер болгону биз анын планы боюнча эле, закону боюнча эле жашай турган болсок, анда бул жашоодон биз толтура нерселерге ээ боло алабыз. Биз эмне кылып атабыз? Аны менен эсептешпей эле, анын алдына түшүп алып эле, өзүнүн акылыбызга таянып, акылыбыз кайерге жетип атат? Максимум 1 километр, 3 километр жерге жетип атат да. Аныкы болсо чексиз. Биз ошол законду түшүнүшүбүз керек болуп атат да. 10 жыл мурдагы жашооңузду сиз элестетип көрүңүз да. 10 жыл мурда сиз каерде элеңиз? Мектеп, университетте, жогорку окуу жайда. 10 жыл мурун эмнени каалайт элеңиз? Ушул журналист болууну, кесибиңизди бердиби? Берди. Балалуу болгуңуз келди, бердиби? Берди. Дагы эмнелер жөнүндө сурайт элеңиз? Мен кичинекей кезимде телевизордон көрүп жүргөн улуу инсандар менен мындай жолугуп сүйлөшсөм деп, өзүм кичинекейимде жада калсам мындай күзгүбүз бар болчу, эски үйүбүздө, ошол жерде отуруп мындай экранда сүйлөп атканда сүйлөй берет элем, мынтип отуруп алып, коногумду бирөө деп элестетип алчумун, учурашып ошол менен. Кийин иштеп жүргөндө, ошол адамдар менен сүйлөшкөндө мен мындай ушул нерсе кандай бир болот экен деп ынанган учурларым болгон. Анткени азыр мен сизге түшүндүрүп бердим, Биз эме кайра кайталай бергенде мээ бизди түшүндү. Каалоолорду мээге түшүндүрүү да бул. Мындай суроо жаралды, сен бир каалоону каалайсың, бирок ошол каалоо сен качан гана даяр болгондо орундалабы? Эң туура суроо болду. Ошондой, даяр болгондо. Мисалы, бүгүн берип койсо, мисалы, мен өзүм ойлойм да, мага азыр менин уровениме жараша 42 жашка келген аялга финанс эркиндигине чыгуу, монтип публикацияны багындыруу, адамдарды ээрчитүү, тренингтерди уюштуруу, адамдардын жашоосу менен иш алып баруу деген нерсе оңой эмес нерсе да. Эгер ушул нерсени мен биринчи Москвага барып окуганда 27-28 жашымда ойлонгом.
эгер мага Кудай 1 жылдан кийин ушул атактуулукту берген болсо, анда мен башкача болуп кетмекмин да, же көтөрө албай калмакмын, же совсем жолдошума кайра баягы таарынып кайра жарашалы деп баргандын ордуна аны тоготпой башка эле бирөөнү таап алмакмын дегендей, орто жолдо бала чака жетим калат эле дегендей. Көрдүңүзбү? Адам качан даяр болгондо келет дегени ошол. Менин сознаниям жетти, временим жетти, анан берди. Дегеним, мен буга чейин бул мисалы үчүн азыр YouTube каналым контенти ушундай тармакта болуп атпайбы? Аялдарга ылайыктуу ушул сизге окшогон психологдор менен сүйлөшүү. Буга чейин мындай мен үйдө отуруп алып барактай берчүмүн да, ошолорду мындай окуп, анан азыр эми сиздер менен сүйлөшүп өзүмө бир кандайдыр бир жакшы нерселерди алып атам да. Ушул нерсеге мен акырындап мындай даяр болуп калганда анан өзүнөн өзү мен мисалы үчүн мен психологдон интервью алышым керек эле деген жокмун да, мындай өзүнөн өзү тартылып эле ушул жака ыктап кеттим өзүмчү. Демек мен жан дүйнөм ошону каалады же ошол нерсеге даяр болуп жатканда анан ушул нерсе жасалып атабы дегеним да. Кандайдыр бир запросуң бар да, баары бирчи. Подсознаниеда кандайдыр бир сенин запросуң бар, ошон үчүн ушул нерсе болуп атат. Анан кандай мындан бат болуп кетиши мүмкүн дейсиңби? Жок, мындай ошо калууң адам өзү даяр болуп калганда анан келет окшойт деген. Сен мисалы жаш кезиңде эмнелерди кааладың? Атактуу адамдар менен сүйлөшүштү кааладың? Звездалар менен, башкалар менен. Ошого ылайык болдуң, анткени ал сага кызык болчу да. Ал келди да сага. Азыр ал нерсе сага кызыгы жок, уже сен жашоону глубоко карагың келип калды. Демек, ушундай адамдар сенин жашооңо келип атат. Айтпадым беле, баягы бирөө деген түшүнүк жок да. Башка жашообузда айланадагы адамдар болгону биздин мээбиздин гана запросында каалоолору, мээбиздин гана запростторунун эле аткарылышы. Биз неосознанно каалабаган нерсебизди деле өзүбүз тынбай тартып алабыз. Эми каалоолордун орундалышы жөнүндө дагы бир мисал айтып берсем болот да. Менин 7-класстагы убагым болсо керек, анан менден чоң эжем бар эле, 11-класспы, ошондой да. Экөөбүз бир жака баратсак эле, анан чоң жолдон автобус токтоп туруп, анан бир кошунабыздын кызы бир баласын көтөрүп, бир баласын ээрчитип, анан дагы бир сумканы көтөрүп алып, ысыкта, тердеп, жүдөп автобус менен түштү да. Ал турмушка чыгып кеткен да. Ал төркүлөп келди. Анан мен баягыны ушундай карадым дагы, билбейм деле, жаш эле кызмын да. Анан жакыже мен кийин эрге тийгенимде мен машина менен келип, машина менен кетем, күйөөм мени өзү алып келип, өзү алып кетет дедим. Десем, анан берки эжем мага айтып атат да, сен эмне чиканы көрүп ушинтип атасыңбы? Ал деген пешене деген болот. Мүмкүн ошондой жерге түшүп калды. Агасын такпаш керек. Аны Кудай билет сен кандай жерге түшүшүңү. Антип Кудайдан улук сүйлөбөш керек деп эле мага нотация окуп кетти. Анан мен баягы жерде утулдум, монтип эле туруп калдым, баягы жаш балдардын тип эле туруп калышат. Шагым сынып эле туруп калдым, бирок ичимде баары бир минут атам да, жок, мен баары бир машина менен келем депчи. Жүдөгүм келбей атат да, баягы эрге тийгенден кийинчи. Анан бир канча жылдар өттү, арадан бир канча жылдар өттү да, 11-де бүттүм, 5-курсту бүттүм, анан турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин күйөөм аябай кызганчак болуп, өзү машина менен алып барып, анан кийин кайра күтүп отуруп өзү алып келет болчу да, бир күн да түн өтпөйт болчу. Анан мен эмне деп айтмакчымын? Мындай да, бизге ойду деле Кудайым бекер берет, тилди деле бекер берет, анан ниетти деле бизге бекер берет. Бизге мондай миллиондорду, каалаган жашообузду алып келип бере турган инструменттердин баары бизде бекер. Бар. Ошол бар нерсени эмне үчүн биз ошентип чектешибиз керек? Жөн эле тилиңизде турган нерсени башкага деле каалай бериңиз, өзүңүзгө деле каалай бериңиз. Анда эмне кетип атат? Көрдүңүзбү? Ошол маалда мен кааладым, мен жашоомо ал нерсе келди. Каалоону каалоодо дагы бир мындай коркунуч нерселер дагы барго. Мындай ал нерсеге жетип калсам, мындай болуп калсачы, анан деген нерселерчи, коркуу. Эми мындай бир нерсени жакшылап билип калдым мен. Эгер сиздин ниетиңиз баягы тазалыкка өтүп кала турган болсо, Кудай сиз көтөрө албай турган нерсени бербейт. Коркунучту бул жашоого эч качан бербейт экен да. Ошон үчүн эми сиз турсаңыз, жараткан турган болсо, анда биз эмнеден коркушубуз керек? Пенделерден коркобузбу же эмнеден коркобуз?
коркунуч боло турган болсо, конечно, ошого жараша эле мээде айтып атпайбызбы, жакшы жаман деген түшүнүк жок. Коркуп атасызбы, значит ошону алып келип берет. Жыргап атасызбы, бактылуу болуп атасызбы, значит ошону алып келип берет. Башында жакшы маалыматтар айтылды. Түшүнгөн адамдар ынанат болуш керек бул нерсеге. Макул болот болуш керек. Кстати, эми бул эме кандай болуп калды да? Мындай толук жыйынтык чыгара турган эфир эмес да булчу. Ошондуктан эгер каалоолордун кантип орундалышы аябай кызык болуп аткан болсо, мындай практика түрүндө методдор менен, техникалар менен аябай изилденгиңиз келе турган болсо, ушул оңой жол, жөнөкөй жол сизге дагы жага турган болсо, анда Instagram баракчага катталып, жакын арада 26 майда боло турган марафонго катталсаңыздар болот. Бирок мен ушул бүгүнкү эле эфирден өзүмө жыйынтык чыгардым. Ушул нерсе жакты ниетти тазартып, ишенсең ошол нерсе болот деген. Бул эфирге мен айтылып аткан, сурап аткан суроолордун баарына ошол эле сөз менен жооп бердиңиз окшойт. Чоң рахмат айтам убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Мен бир нерсени айтып коеюн, Айзат, мындай да. Мен өзүмүн дагы өзүм башка бир жерден кыска жооп алышты каалайм да. Анткени баягы адам окуй бергенде көп нерсе сүйлөгөндө чарчап калат экенсиң. Смысл жок болуп калат. Анан кийин алып атканда дагы бир китепти ачсам, бир эле строкасы мага жетет да, уже түшүнөм. Анан берерде мен чындап эле мындай болушунча кыска нуска тоотор жерин айтканга аябай аракет кылам да. Просто кааладым ошол нерсени, анан барган сайын менин мээмде ошондой болуп атат. Жеткиликтүү эле маалыматтар болду окшойт. Биз түшүндүк. Бул студияда отургандар. Сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Дагы буюрса кызыктуу темаларды талкуулайбыз деген пландарыбыз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы убактыңыздарды бөлүп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат айтабыз. Бул видеону бөлүшүп койсоңуздар дагы ыраазы болобуз. Сунуш кеңештериңиздер болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Сиздер менен мен Айзат Болотбек кызы жана менин бүгүнкү коногум Баршынай Кадырбековна болду. Кийинки эфирден жолукканча.